Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Taala'nın jardamı menen bugün Yusuf Suresi'nin akırkı 9. sabagı Şeyh Saadi bir neçe bölüp toktolgan paydalardı bütürüz. Hem bugün kötü turgan bölümüz Allah Taala'nın Kur'an'da gelgen ayatlarından kim paydalanat? Kim çınıgı payda menen payda alat? Bul tek gana оңолоюн деп талап кылган адам гана анын максаты акыйкатты билип ошону ишке ашырайын, ошого ээрчийин деген гана адам гана пайда алат деген бөлүм. Ошо Юсуф сүрөсүндө эле башка аяттарына кайтсаңыз 7-аятында лакад кана фи Юсуфа ва ихватихи аятун лиссаилин. Чындыгында Юсуф пайгамбарда жана бир туугандарындагы болгон окуяда талап кылган суроочу өздөрүндө каалоосу бар адамдар үчүн, пайда алам деген адамдар үчүн белгилер, пайдалар, үлгүлөр, насааттар, өрнөктөр бар додот. Ал эми ким кайдыгер болсо, көкпет болсо, же үйрөнгүсү келбесе, каршы тура турган болсо, ынанбаса, ишенбесе, пайда алам деп өзүнүн жүрөгүнөн ынанбаса, андай адамдар эч жокто пайда албайт. Чынчыл адамдар гана. Аллах Тааламдын бизге жөнөткөн Курандан аяттарын менен таанышайын, билейин, ушул менен Аллах Тааланын ыраазылыгын табайын, арамынан тыйлайын деген чынчыл адамдар гана пайда алат. Ушундай чакырыктар көп. Тек гана Юсуф пайгамбардын окуясынан эле эмес, башка пайгамбарлардын окуясынан да. Ал эми кайдыгер адамдар алар пайда албайт. Ошондой эле дагы бир аятта инналлазина хаккат алейхим калимату раббика ла юминун. Ушундай акыйкатты ачык анык белгилүү ошондой адамдар Роббиңдин сөзүнө ыйман келтиришпейт алар эч убакта дейт. Валау жаатхум куллу ая хатта яраул адабал алим. Ар бир аят келсе дагы алар ыйман келтиришпейт, качанга чейин азапты көрмөйчү дейт. Бул жерде да ачык айкын, ынанбаган адам, ишене албаган адам алар пайда албайт. Бул акыйкат. Качанга чейин Аллахтын азабы келгенге чейин. Алла сактасын, тозокко түшүп калганга чейин. Ал эми капыр адам ишенбейт Алла Тааламдын аяттарына. Ал эми мусулман адамга да ошого окшоштук болуп калышы ыктымалы бар. Ишенет, бирок кайдыгерлик, боштук, талап кылбагандык, умтулбагандык, ошонун айынан ишенсе дагы, ишенбегендердей мамиле жүрүп калат дагы, Аллах Таалам аяттарынан пайда албай өтүп кетет, Алла сактасын. Ошон үчүн периште бар да, тозокко ыргытып аткан периште, эй адамдар, силерге эскертүүчүлөр келбедиби? Кантип десе ошондо айтышат. Ооба, бизге эскертүүчүлөр келген, биз укканбыз, көргөнбүз, билгенбиз дейт. Карасаңдар, бирок эмне болду десе, биз акылыбызды иштетпеппиз, ой жүгүртпөппүз, талап кылбаппыз. Чыныгы ой менен ой жүгүртпөстөн, чыныгы жүрөк менен сезбестен, чыныгы акылыбыз менен иштетпестен, жөн эле жаңылык катары, да бир кайдымкы жашоодо унутуп калып аткан маалыматтар катары мамиле кылып койгондо Алла сактасын. Мына ушул тозокко түшкөн адамдардын да эң чоң өкүнүчтөрү ушул болот. Кайдыгерлик, боштук, чынчыл мамиле кылбагандыгында. Ошон үчүн субханалла, Алла Тааламдын окулуп аткан аяттарында кароодо жана Алла Тааламдын жаратып койгон дагы белгилери бар да. Куран аяттары, тоо, асман, эртемен таң атып келген таң, караңгы кирип келген түн, ай, күн, жылдыз, ушундай Алла Тааланын белгилери бар. Таң атса кечти күтпө, кеч кирсе таңды күтпө. Мунун бардыгында эстөөчүгө, ойлонгон адамга эскертүүлөр бар күнүндө. Мына ушул нерселерден деле пайда албайт. Аяттардан да, Алла Таалам аламда жаратып койгонда белгилеринен. Эгер ал адам чындыкты каалап, умтулбаса, пайда бербейт мындай адамдарга дейчи. Канча деген аяттар бар. Яхди бихиллаху маниттаба ридванаху субулас салам. Майда сүрөсү 16-аят. Аллах Таалам ошондой адамды түз жолго салат. Ким Аллах Тааланын ыраазылыгын ээрчиген болсо, жакшылык жолдорду каалаган болсо, көрдүңүздөр, адамда өзүндө талап болуш керек, өзүндө каалоо, ээрчүү болуш керек. Ошондой адамды гана түз жолго салынат. Куранда канча деген пайда берет, тек гана ушуларга деп байлайт. Кимде өзүндө каалоо болсо деген аяттар аябай көп. Инна фи залика ла аятин лил муъминин. Ал нерседе аяттар, белгилер бар кимдерге? Ынангандарга, ишенгендерге. Ла аятин лил муқинин. Якин менен көрүп тургандай, ынанып ишенгендерге. Ла аятин лиулил албаб. Акыл ээлерине, лиулил албаб, көргөндөргө, жүрөктөрү менен сезгендерге, уккандарга.
акыл ээлерине, ой жүгүрткөндөргө, талап кылгандарга, сурагандарга деген чакырыктар өтө көп келген. Ушунун баардыгы далалат кылып турат. Адамда каалоо болбосо, чынчыл болбосо, жөн эле жанагы өйлүккө кылгандай же болбосо дем салдырып жана тумарга байлагандай бир немелерде болуп эч Курандан пайда албай адам өтүп кетет, Алла сактасын. Андан кийинки бөлүмдө чындыгында кеп кеңешүү өтө пайдалуу. Бардык нерседе керек болсо бир жамандыктын дагы азайышына да себеп болот дейт. Керек болсо жамандыктын дагы жеңилдетишке. Жамандыктын түрү көп да. Жеңил жамандык бар, ортосу бар, анан өтө кооптуу жамандык бар. Ошону дагы ортолотот же жеңилдетет. Кадимки Юсуп пайгамбарды өлтүрүрдө, анын максаты өлтүрөбүз дегенде, жок кылабыз дегенде, кеңешкенде бир туугандар. Кандай дейсиңер? Сөздөн сөз келип отуруп, не кыласыңар өлтүрүп, андан көрчү биздин максат үйгө келбеш керек. Атабыз муну көрүп, жакшы көрүп, биз сыртта калып калбаш керек максатыбыз. Ошон үчүн бир кудукка эле таштап салалы, кеткендер алып кетет деп, ар ким ойлорун таштап, акыры өлтүрүүдөн кеңештин айынан, ооба, бир тууганын 30 жылга чейин ажырап кетишине себепкер болду. Бул деле жамандык да. Ата менен баланы бөлүп салды, калпайтып келди, качкыр жеп салды деп. Бирок өлтүрүүдөн баш тартышты. Ошого себеп ортодо болгон кеңешүү болду. Ушу жамандыкка кеңешүүнүн дагы пайдасы берип атса, адам жашоодо кеңешип иш кылуу. Алла мисалы истихара намазын окуп, анын бир тарапта чынчыл болгон, сизге көрө албай жамандык мамиле кылбаган, жакшылыгыңызга сүйүнгөн жакшы адамдар болсо, алар менен кеңешсеңиз жакшы болот. Катасы аз болот, туурасы көп болот, же зыяны азыраак болот. Жаңылышып кетип, ал жака түшүп кала турган болсоңуз да. Шейх ушул нерседе кеңешүү өтө пайда. Мусулман адам жашоосундагы бул туура багыттардын бири. Дайыма иш кыларда, бир нерсеге багыт аларда чынчыл адам менен жана ошол жактын адиси болсо, андан жакшы болот. Бир ишке баштаарда сөзсүз ушу истихара намазын окугандай эле кеңешиңиз. Ошон үчүн алымдар айтат, адам ушу эки нерсени кылса эч убакта өкүнбөйт. Бири истихара намазын окуп, Алла Тааламдан жардам сурайт. Ушунун акыбети кандай болот, аягы кандай бүтөт, бул мага пайдабы, зыянбы, мен билбейм, Аллахым. Өзүң жакшы болсо мага жеңилдет, жаман болсо менден алыстат дейсиз дагы. Андан кийин эле адамдар менен кеңешесиз. Сиздике жакшылыгыңызга кубанып, сүйүнгөн ошондой адамдар менен кеңешип, анан ишти кылсаңыз жакшылыкка же чындыкка туура жакын болот. Жамандык болуп калса да, Алла сактасын, жеңилирегине түшүп болосуз. Андан кийинки бөлүмдө, бул бөлүмдө эмнеге Юсуп пайгамбарды качкыр жеп кетти деп бир туугандар айтып келгенде, атасы ынанган жок, ишенген жок. Алар келип актанышты да. Жөн эле акта эмес, өтө күчтүү мындай бир даярдап келди да алар. Канды боеп, кийимин алышып, барды көздөрүнө жаш алып, чоң эле кишилер. Ошондой бир тууганы келип өкүрүп бакырып, ыйлашып, о атаке, эң кичүү кенже балабыздан, инибизден, сүйкүндүү инибизден ажырап калдык. Талаада ойноп жүргөн жерибизден качкыр жеп кетти деп, ошондой бир концерт коюп жана окшоштуруп келсе дагы, атасы ишенген жок алардын актануусуна, сөздөрүнө. Эмнеге ишенген жок? Себеби Юсуп пайгамбардын атасы билген дейт. Эмне менен билген? Алла Таалам жана түшүн айтып бергенде, ошо түштүн акыйкатында Алла Таалам бизге жакшылыкты дагы толуктап берет экен. Бул Юсуп пайгамбардын келечеги зор экен, келечеги кең экен. Бул адамдан үммөт, элдер, адамдар пайда алат экен. Ай менен күндү көргөндүгү жана ошого жакын жылдыздарды көрүп, ошолордун баардыгы Юсупка сажда кылып атканын тафсирин билген. Ата энеси экенин жана бир туугандар экенин. Бул Юсуп пайгамбар жөнөкөй адам болбойт, келечекте будан көп жакшылык пайдалар болот экенин кайтып келерин билген дагы, жанантип актанып, өкүрүп бакырып келген эмесине ишенген эмес дейт. Бул бөлүмдө эмнени айткысы келет? Акылдуу адамдар дайыма эки жакты иликтеп, аныктап, шашпай, эмоцияга алдырбай, бирөөлөрдүн жанантип окшоштуруп, кээ бирөө сөзгө чечен болуп, калпты чындыктай кылып көргөзөт. Кээ бирлер ушундай алдап деле, уурдап деле, бирөөгө зулум кылып алып деле, ал адам тим эле өзүн байкуш көргөзүп, актанып, ыйлап да берет. Шундук нерселерди көргөзөт да. Алла сактасын. Чыныгы байкуш ушул экен деп ойлойсуң да. Болбосо чыныгы шүмшүк, чыныгы зулум кылган адам ошол болуп чыгат. Ошол жерден ошо соттор, өкүм чыгарганда, адамдар бирөөгө мамиле кылганда абайлагыла дейт. Мына Юсуп пайгамбарда кадимки ишенген эмес, канча деген аалымдарга кээ бирлер ыйлап келет.
ыйлап келген адам зулум кылган болот. Кээ бир адам ушундай актанып келет, ошол актанган адам өзү күнөөнүн үстүнөн келип чыккан болот. Актанган адам тили чоркок болуп сөзгө өзүн актанып деле айта албай калган учурлар да болот. Ошон үчүн башка бир хадистерде пайгамбар алейхиссалату вассалам маанисинде ушу арызданып келген адамдарга да эскертүү берген. Силер Кудайдан корккула, баягы тилиңерге сак болгула. Эгерде кимиңер кооз сүйлөп айыбыңарды мындай өтө чырайлуу актанып салса, өкүм ошого түшүп калат. Бирок ал туура болду деп саналбайт. Ал баары бир акырети чыныгы сотко барат. Ошон үчүн чындыкты айтып так айтыш керек. Апыртып көпүртүп адам өзүн байкуш сездиртип ошентип утуп алышы мүмкүн. Адам ошонун сөзүнө жараша мамиле кылат. Бирок караш керек деп атат да. Ошон үчүн акылдуулар, данышмандар, илимилер бардык тарабын карап, ыктымалдарын карап, адамдардын абалын карап, туш тарабынан жет өлчөп бир кезип өкүм берген дейт. Ыйлап келген адам деле, сен байкуш турбайсыңбы, тиги шүмшүк турбайбы деп экинчи тараптын кебин укпай эле. Кээде туугандардан болот, сизге чыгат, карындашыңыз чыгат, эжиңиз чыгат, дагы бирөө келет, тигини жамандап келет, Алла сактасын. Дагы бирөө жамандап келет, сразу ошого кошула калып, ал жөнүндөн жаман ойдо болуп, экинчи адамды укпай эле, бойкот кылып, кебин укпай эле, аны жамандап кошо отуруп алгандар канча, Алла сактасын. Ошон үчүн бирөө адамга өкүм берерде да шашпаш керек, мамиле кылганда. Ушактап жамандап келген адам балким ал менен ушуп ар кандай бир себептер менен эмоция калтырып да катуу айтып алышы мүмкүн. Канча адамдар өкүнүп калгандар бар, ушинтип ортолоруна түшө калып, экинчи жактын кебин укпай эле, жамандап мамиле түзө калып, караса кийин тиги экөө жарашып алган, бул жаман сөздөрдү сүйлөп алган, Алла сактасын. Тигин сөзүнө ишенип. Шашпаш керек. Кийинки бөлүмдө Алла Таала окуянын бардыгын айтып берип, Куранда Юсуп сүрөсүндө баяндап, Юсуп пайгамбардын кичинекейинен баштап акыркы пайгамбарлыкка чейин, пайгамбарлык эле эмес, Мысыр өлкөсүндөгү мындай кандай азыркы тил менен айтканда министр, экономика чарба жагын министр болгонго чейин деңгээлге жетти. Ошонун бардыгын Алла Таалам айтып келип, аягында ушул аят менен толуктады дейт. Бул айтылган сөздөрдүн бардыгы бир жалган сөз эмес, же бир токулган ойдон бир окуя эмес. Бул акыйкат, чындык нерсе. Алла Таалам ал нерсени кенендеп айтып берди. Бардык абалды ыйман келтирген адамдарга хидаят болсун, туура жол болсун, жана Алла Тааламдын ырайымы, жакшылыгы болсун деп. Ва худа ва рахма ли каумин юминун. Биринчиси хидаят деди, экинчиси ырайым деди. Алла Таалам ырайымы дегенде бул Алла Таалам жакшылыгы, ал эми момун адамга Алла Тааламдын жакшылыгы бул ыраазы болушу, адамды бейишке киргизиши. Бирок ошонун алдында хидаятты койду. Буга жетиш үчүн адам хидаятта болуш керек. Хидаятка жетиш үчүн адамда талап болуш керек. Талап болуш үчүн адамда аракет болуш керек. Аракет болуш үчүн адамда чынчылдык болуш керек. Ыйман келтириш керек, ынаныш керек. Мына ошондо хидаятта болот. Анан Алла Тааламдын жардамында, ырайымында болуп бейишке кирет дейт. Бул аятта Алла Таалам Куранда эч кандай ката жок, эч кандай жалган жок. Бүт тарабынан бул нерсени жокко чыгарды дейт. Бул сөздө ма кана хадисан юфтара. Эч кандай бул жерде бир токулган ойлор, сөздөр жок бул Куранда деп. Аннаху тастиқул лади байна едей. Шек жок, күмөн жок бул аят. Бүт ачык айкын далилдер, анык акыйкат көрсөтмөлөр деп. Бул асмандан түшкөн Аллахтын китеби жана ушул нерсени пайгамбарларга вахий кылып берген окуяларды, абалдарды айтып берген дейт. Балжа абил хак ва саддакал мурсалин. Балким Алла Таалам акыйкат менен келди, акыйкатты түшүрдү. Пайгамбарлар ага ынанып, ыйман келтирип ишенди деп. Асмандан түшкөн китептердин акыркысы бул Куран болду. Акыркы пайгамбарлар Мухаммад алейхиссалату вассалам болду. Акыйкат менен, чындык кабар менен келди. Ал Аллах Таалам жөнүндө, периштелер жөнүндө, гайып илимдердин бардыгын адамдарга керектүүсүн Аллах Тааламдын берген кабар менен баяндап, ачыктап берди. Эч бир жакшылыкты калтырбады, жеткизбеген, эч бир жамандыкты калтырбады, эскертпеген. Ва таммат калимату Роббика сидқа ва адля. Алла Тааламдын сөзү чындык менен жана адилеттүүлүк менен толуктап айтылды дейт. Чындык кабарларында, өкүмдөрүндө, адилеттүүлүктө ар бир буйруктары Алла Тааламдын, ар бир тыюулары адилеттүүлүк, ар бир кабары чындык. Мына ошондой нерсеге адам ынанбаса, сөздөрүбүз айткандай, адам пайда ала албайт. Пайгамбарлардын бардыгы усулдары бир эле болгондо, бардыгы бир акыйкаттын үстүндө даңазалап келген. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана ынанып, ыйманып, келтирип,
ишенгиле ошого гана ибадат кылгыла, сыйынууну ошого гана арнагыла. Ал эми заманга жараша, убакытка жараша, доорго жараша баягы мыйзамдар, күнүмдүк жашоодогу практикалар өзгөрүүлөрү бар өкүмдөрдө. Бирок жалпы максаты пайгамбарлардын жалпы негиздери бир болгон. Мисалы Юсуп пайгамбардын доорунда анча-мынча мыйзамдар Мухаммад алейхиссалату вассалам доорунда жокко чыгарылды. Же жок нерсе пайда болду. Же пайда эмес бар болгон нерсе жок болду. Ушул сыяктуу өзгөрүүлөр боло берет. Бирок усулдары, негиздери баары бир. Ошондой эле бул Куранда мунун кабалдардын баардыгын жалпы нерселерди чечмелеп, кенен кылып, мейли акыйдада болсун, мейли адеп ахлакта болсун, мамиледе болсун, амалдарда болсун, ички болсун, сырткы болсун, диниңде болсун, дүйнөңдө болсун, акыретиңде болсун, баардыгын сага жеткиликтүү деңгээлде Алла Таала баяндап берген дейт. Мындай адам шылтоо кыла албайт. Ошо Куран мага жеткиликтүү болбой калды, акыйкатты көрүшүмө же чын же жалганды дагы көрүп билишиме жетпей калды деп адам танып шылтоо кыла албайт. Бүт жагынан жетиштүү. Кенен кылып баяндаган Куранда. Таухид десе кенен, жаза десе жаза, ишеним десе ишеним, бүт нерсени акырет, бул дүйнөнүн акыйкаты, убактылуу экендиги, акыреттин түбөлүктүүлүгү, адамдардын акылын иштетүүгө ар кандай мисалдар, чакырыктар, баяндар, окуялар, жаман адамдар кандай жол менен жамандыкка түштү, жакшы адамдар кандай жол менен жакшылыкка жетти, адал, арам, бүт ички сырткы бар максаттар бул дүйнөдө, пайдалар, кантип алган нерсеге жетет, кантип жамандардан сак болосо болот, акылды иштетүүгө айтор баяндын түрлүү түркүн Алла Таалам баяндады. Ушунун баардыгы адам акыйкатка ээрчисе экен, чындыкты көрсө экен, Алла Тааламдын жолуна түшсө экен, пайгамбардын жолун жолдосо экен дегенге бир чакырыктар, көрсөтмөлөр, жолдомолор. Инна хадал Кур'ан яхди лиллати хия аквам. Чындыгында бул Кур'ан туура жолго салат. Адамды оңдойт. Мейли дининде болсун, дүйнөсүндө болсун, акыретинде болсун. Дүйнөнүн бардык жакшылыгына жетип туруп, бирок бул Курандан адам алыс болгон болсо, ал бактылуу боло албайт. Бул акырында шейх эмнеге бул нерсеге токтолуп атат? Ушул Юсуп сүрөсүндөгү пайдалардын баардыгын өзүнүн мүмкүнчүлүгүмө жараша бөлдүм, бир нечесин жаздым дейт. Анан бул сөзүн аяктап атат. Аяктап жалпы мусулмандарга кайрылуу кылып атат. Алла Тааламдын Куран чоң белек экен, чоң жакшылык экен. Ушуну биз кайдыгерлик кылып өмүрүбүздө саналуу тез өтүп кетүүчү өмүрдө өтүп кетпесин, шуулдап жөн эле көзүбүздөн кайын болуп, пайда ала албай калбайлы, кайдыгерлик кылып Курандан алыс өтүп кетпейли. Ушул Куран менен сенин бактың, пайгамбар алып келген жолу бул сенин бактың деп чакырык кылып сөзүн аяктап атат. Мына ушул хидаяттар, Курандагы аяттар, окуялар, көрсөтмөлөр, Алла Тааламдын чакырыктарынын баардыгы сага себепкер болот. Бул дүйнө жана акыреттин жакшылыктарына жетишүүгө. Эң чоң мындай бир васаил деген каражаттар же ушундай белгилер, ушуларды кармансаң, бир аз мээңди иштетсең, акылыңды иштетсең, талап кылсаң, окусаң, үйрөнсөң эле болду, көп жолдор ачылат дагы. Бул дүйнөнүн жакшылыгына да, акыреттин жакшылыгына жетесиң деп. Ошон үчүн худа ва рахма деген, ушул худа бул хидаят, а эми рахма деген Алла Тааламдын сообу, бейиши, ыраазычылыгы деп түшүнсө болот. Мейли азыр болсун, мейли келечекте болсун. Бул дүйнөдөгү ыраазылыгы сага хидаят берет, ийгилик берет, ал эми акыретте ыраазылыгы менен, бейиши менен тозолот деген. Ошон үчүн бул дүйнө менен акыреттин бактылуулугу ушул эки нерседе. Аллах Тааламдын Куранын эрчүүдө, пайгамбарды эрчүүдө. Илим менен амалда. Мындан башка жактан акыретте ийгиликке жетип же бул дүйнөдө бактылыкка жетип кетпейт адам. Ошон үчүн Алла Таала момундарды хидаят менен, ырайым менен өзгөчөлөгөн. Хидаятта болушат жана ырайымга бөлөнүшөт. Хидаят канчалык адам билгенин амал кылган сайын ошол туура жолдо бекемделе берет адам. Аллах Тааламдын ийгилигинде, жакшылыгында, ырайымында жүрө берет, пайдалана берет. Андан да кийинки амалдар жеңил боло берет. Пайдаланган сайын, акыйкатты билген сайын ыйманы күчөп, хидаят жүрөгүнө сүйкүмдүү болуп, о Аллахым бизге ыйманды туруктуу кыла көр, жакшылык иштерди аткарууга жардам бере көр, жана ушуну биздин жүрөгүбүзгө кооз сүйкүмдүү кыла көр деп канча деген дуалар келген пайгамбар алейхиссалату вассаламда. Мына бул Куран бардык адамдарга көрүүгө, көздөрүн ачууга, үйрөнүүгө чоң жол. Кайсы нерсе муктаж болсо ошонун бардыгын көргөзүп берди. Фалам ябка хайрун илля даллахум алейх. Эч бир жакшылыкты калтырбады,
Кандай гана жакшылык болсо ошону сөзсүз Алла таалам көргөздү. Вала шаррун илля хаддарахум минхум. Кандай гана жамандык болбосун андан сөзсүз эскертти. Мына ошондой эле ар бир адамга Алла таалам далилди коюп, көзүн сайгандай кылып көргөзүп берди. Эч бир адамдын шылтоосу жок. Көрбөй калдым, укпай калдым, сезбей калдым, билбей калдым деп айта албайт. Тек гана бактысыз адам гана көрбөйт. Өлөм деген гана адам көрбөйт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам мен силерди ушундай аппак жолго таштадым. Түнү жарыктай. Өлөм деген адам гана адашпаса, чындыкты каалаган, пайдалан, акыйкат жолду билем деген адам адашпайт. Кыргызда не деп коет? Отко айдаса бокко качты келер, келжир. Оң сүйлөсө тетир сүйлөп, жамандык жолду каалайт да. Максатын оюн өзгөртпөсө, түз жолду каалабаса адам өзгөрө албайт, пайда ала албайт. Ал эми Куран болсо бүт адамдарга далилдеп берди. Бул хидаят, ырайым тек гана имандуу адамдарга. Куран хидаят болуп берет, жана ырайым болуп берет. Ырайым дегени биз айттык, не дедик? Бактылуулуктун жолу, Алла тааланын ыраазылыгы, акыры барып Алла тааланын бейиши. Бирок адам мурун хидаятта болуш керек. Хидаяттан мурун иманда болуш керек. Мына ушинтип о Аллахым бизге чынчыл иман бере көр. Важал хадал Куран худа ва рахма. Бизге бул Куранды хидаят кыла көр, ырайым кыла көр. Инна кантал карибул мужиб. Чындыгында сен жакынсың, жооп бересиң бизге. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва саллам. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллах тааланын тынчтыгы саламы болсун деп Шейх Саади сөзүн аяктады. Аллах тааламга муктаж болгон жөнөкөй бир адам жазды дейт. Абдурахман ибн Насир ибн Саади. Бул Алла таалам күнөөсүн кечирсин, ата энесинин күнөөсүн кечирсин, жана жалпы мусулмандардын күнөөсүн кечирсин, Аллахман кабыл кыл деп жазган. Хижрийдин 1375 жылы жазган экен. Бул Шейх Саадини билесиздер баарыңыздар. Азыркы учурда дүйнөдө эң көп таркалган, эң көп басылып чыккан китептин бири. Курандын тафсирин жазган Шейх Саади деп канча 180 тилге которулуп басылып чыккан. Шейх Усейминдин устазы болгон. Ошол алымдын ушу Юсуф сүрөсү боюнча бир нече токтолгон пайдалар жазып, пайдаларды айтып, баяндап берди. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады.